Бүгүн Достук мейманканасында мурунку шаар башчысы, Жогорку Кеңештин депутаты Нариман Тулеевдин сот ишинин каралышы боюнча коомдун пикирин угуу жыйыны болуп өттү. Жыйынга серепчилер, акыйкатчылар, жактоочулар жана коомчулукта Тулеевдин иши боюнча өз ойлорун билгиси келгендер катышышты. Эл батырлары жаштар кыймылынын жетекчиси Аманбол Бабакуловдун айтымында бийлик өкүлдөрүнүн өлкө башчысын, баш прокурор Аида Салянованы жана спикер Асылбек Жээнбековду баштаган бир топ эл өкүлдөрүн расмий чакыруу менен чакырышканына карабай, бири да келген жоктугун, мындан келди бийлик Тулеевдин айыптуу эмес экени жөнүндө чындыкты билгилери келбей жатканын айтып өттү. Сиздерди жыйнаганыбыздын себебин түшүндүрүп кетсек, азыркы биздин өкмөттө болуп жаткан сот процесстеринин акыйкатсыздык чечим чыгып, акыйкатсыздык болуп жаткандыгына байланыштуу биз ошол эле президент Алмазбек Шаршеновичти, ошол эле Жантөре Жолдошовичти, Аида Саляновага официально пригласительный бердик элек. Мынакей өзүңүздөр көрүп отурасыздар, залда бирөөсү да жок, өкмөттүн бирөөсү да жок. Талкуу башталаардан мурда атайын сот ишинин жүрүшү жана анда прокуратура сот тарабынан кетирилген кемчиликтерди далилдеген тасма көрсөтүлдү. Тасмада Тулеевдин айыптуу же айыпсыз экенин, сот учурунда жүргүзгөн тергөөдө бир да айыптуу деген далил табылбаганы айтылат. Жана ошондой эле кылмышкер Батукаевдин акталып өлкөбүздөн эч бир тоскоолсуз чыгып кетиши, ал эми эл үчүн кызмат кылган күнөөсүз Нариман Тулеевдин камакта отурушуна коомчулуктун нааразычылыгын билдирген маектерди камтыган. Азиз Батукаев криминал вор закон болгон. Бул түрмөдөн эркин чыгып кеткени, ак жана жакшы иштеген Нариман Тулеевдин түрмөгө түшүп калганы бүгүнкү күндө адилетсиздик деп ойлойм. Коомчулуктун талкуусун алып барган Бакыт Бакетаев Тулеевдин сот ишинин акыйкатсыз чечилип жатканы жөнүндө мындайча билдирди. Народ думает так: мэр, значит, ворует, все, губернатор, и ворует, значит, аким, там, министры, булар барри урдайт, это ворует. Тогда нужно внести в уголовный кодекс вот это и он ворует. Статья номер такая, 10 лет. Но такого нету в уголовном кодексе. Нужно уметь доказывать. Поэтому следственные органы, прокуратура, все силовые органы должны доказать человеку, что он украл, что вот деньги поступили сюда, вот деньги, вот руки, взял взятку, и тогда только можно осудить. Потому что главный закон, принципы юриспруденции, всего правоприменения, главные принципы, это нужно доказать. Если будем сажать, не доказывая, вот это и будет коррупция, потому что другого можно сказать: дорогой, мы того посадили без доказательств, мы и тебя посадим. Жыйын учурунда катышуучулар өз ойлорун ортого салышты. Данный уголовный закон, уважаемые граждане, послушайте, принимался, ставился вопрос перед легендарным парламентом декриминализировать данную статью. Данная статья называется статья 303 Уголовного кодекса «Коррупция». Ведь именно эта статья, вот Татьяна Ивановна тезисно продолжите, потом я продолжу свою мысль, не предусматривает именно что. И данное дело возбуждено и вообще рассмотрелось так, говорят, принеси то, не знаю что, исходи туда, не знаю куда. Жыйындын соңунда кабыл алынган резолюция окулуп, андан ары кабыл алынган чечимди өлкө башчысына жөнөтүүгө макулдашылды. Уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кеңеш Республики Тулеева Наримана Ташболатовича и других содержит множество явных и грубых нарушений Конституции, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. В ходе судебного процесса органы прокуратуры были представлены недостаточно убедительные, вызывающие глубокие сомнения обвинительные материалы. И здесь идет перечень этих материалов, думаю, они у вас есть, вы можете с ними позже ознакомиться. Я перейду к сути. Третье. Приговор Ленинского районного суда Бишкек в отношении Тулеева, Бишимбаева и других вызывает недоверие и указывает на заведомо незаконное принятое решение. Үмүт Муканбетова, Кыялбек Тойчиев, Хабарлар KG сайтына.